Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. 3 айда кымтор бюджетти 2 миллиард 932 миллион 639 миң сомго толуктады. Бул тууралуу Каржы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, каражаттын 2 миллиард 800 миллион сому кумтөрдүн дүн кирешесине салык болсо, дагы 132 миллион 282 миң сому республиканын минералдык сырьеолук базасын өнүктүрүүгө кумтөр тарабынан төлөнүүчү жылдык сумма болуп саналат. Бардык сумманы алтын казуучу компания республикалык бюджетке которгон. Кошумчалай кетсек, 2022 жылы кумтөр бюджетти 29 миллиард 429 миллион сомго толуктаган. Анын басымдуу бөлүгү 64% казынага минералдык сырьеолук база үчүн жыл сайын төлөнүүчү 18,8 миллиард сом аркылуу түшкөн. Россия Кыргызстан менен болгон мамилени баалайт. Жапаров Володин менен жолукту. Россияга расмий иш сапары менен барган президент Садыр Жапаров 7 майда Ижев шаарында мамлекеттик думанын федералдык жыйынынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Анда эки тараптуу кызматташтыктын бир катар маселелери, анын ичинде Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилелерди тереңдетүүгө парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнүн ролу боюнча пикир алмашуу болгону айтылат. Володин Россия Кыргызстан менен бардык чөйрөнү камтыган ар тараптуу мамилелерди баалай турганын белгиледи. Төрага өнүгүү үчүн бардык күч аракетти жумшоо менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерине негизделген достук мамилелерди мындан ары да чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолгон. Жолушууда өзгөчө соода экономикалык багыттагы өнүгүүдөгү оң динамика белгиленди деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров Вячеслав Володинди келе жаткан улуу майрам жеңиш күнү менен куттуктап, парламенттик дипломатия өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилени сактоо жана өнүктүрүү үчүн абдан маанилүү курал экенин айткан. Ал өлкөлөр ортосундагы тыгыз жана ишенимдүү саясий диалогдун аркасында кыргыз-орус мамилелерин өнүктүрүүдө оң динамика сакталып жатканын баса белгилеген. Садыр Жапаров эки өлкөнүн парламенттер аралык кызматташтыгынын потенциалы чоң экенине токтолуп, бул багыттагы иштер мындан ары да уланат деген ишенимин билдирди деп айтылат кабарда. Лейликте жергиликтүү тургундар менен аскер кызматкерлери мушташа кетишти. Лейликте жергиликтүү тургундар менен аскер кызматкерлеринин ортосунда мушташ чыкты. Бул тууралуу алгач ЖМКлар жазып, кийин маалыматты коргоо министрлиги тастыктады. Аталган факт боюнча тактоо жана териштирүү иштери жүрүп жатат дешти ведомствонун маалымат кызматынан. Башкы прокуратура бул окуяга каттоого алынып, тергөө иштери башталганын билдирген. Азырынча окуянын чоо жайы белгисиз. Бұл видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айлануусу начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айлануусу жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жеңиштин 78 жылдыгы Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду жана кыргыз элин куттуктады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата менин жылуу куттуктоолорумду жана жакшы каалоолорумду кабыл алыңыз. Бул күнү биз ата-бабаларыбыздын улуу эрдигин, патриоттуулугун жана баатырдыгын даңазалайбыз. Согуш талаасында жана оорукта көптөн күткөн жеңиш күнүн теңдешсиз эрдиги жана кайраттуулугу менен жакындаткандардын элесине терең ыраазычылык менен баалайбыз. Убакыт сыноосунан өткөн тажик-кыргыз достук жана көп кырдуу кызматташтык мамилелери мындан ары да элдерибиздин жана өлкөлөрүбүздүн жыргалчылыгы үчүн ырааттуу өнүгө беришине ишенем деп айтылат Эмомали Рахмондун куттуктоосунда. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чын ден соолук жана бакубатчылык, ал эми
Оз Кыргызстан элине бейпил асман, бейпилдик жана туруктуу гүлдөп өнүгүү каалаган. Жалал Абадтагы жаңгак токою буунун долбоорунун алкагында калыбына келтирилет. Жалал Абад облусундагы жаңгак токою буунун азык-түлүк жана айыл чарба маселелери боюнча уюмунун колдоосу менен калыбына келтирилет. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 3-майда азык-түлүк жана айыл чарба маселелери боюнча уюм негиздеген Friends долбоорунун өкүлдөрү Кыргызстанга келишти. Долбоор токой секторун өнүктүрүү жана Борбор Азиядагы жаратылыш ресурстарын башкаруу программасынын алкагында түзүлгөн. 2022-жылдын апрелинен тартып уюмдун Борбор Азиянын экологиясын өнүктүрүү жана токойлорду калыбына келтирүү методу активдүү ишке ашып жатат. Анын максаты деградацияга кабылган токойлорду масштабтуу чараларды көрүү аркылуу сактап калуу дешти уюмдун өкүлчүлүгүнөн. Аталган долбоордун улуттук координатору Жалал Абад облусундагы деградацияланган жаңгак токоюн калыбына келтирүү үчүн альтернативдүү аймакты сунуштаган. Долбоор буунун азык-түлүк жана айыл чарба маселелери боюнча уюму жана Туркиянын токой чарбасы боюнча өнөктөштүк программасынын алкагында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Азербайжанда ишке ашырылууда. Жалал Абад Кыргызстандын эң токойлуу облусу, ал жерде Борбор Азия боюнча белгилүү жаңгак токою бар. Арстан баб коругу 608,5 миң гектарды ээлеген көп жылдык жаңгак бактары менен белгилүү. Анда сөңгөктүү жана бадал түркүмүндөгү дарактардын 120дан ашык түрү өсөт. Бирок 2017-жылы эле токой адамдар пайдалангандыктан жана жер жүзүндөгү аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам жок болуп кетиши ыктымал деп божомолдонгон. Ошол жылдары токойдун аянттары 1930-жылдарга салыштырмалуу дээрлик 3 эсе азайып кеткени айтылган. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан бир туугандар. Биз мына Гумин менен биринчи жолу быйылкы жылда картошкага биринчи жолу сүйлөшүп, биринчи жолу мына ушу Улукбекке Гумин берген болчубуз. Ошонун результаттарын билели биз ушу дыйкандар, Гумин пайдалануучулар, мына биз быйыл Гумин пайдаландык эле азот мачабына салбадык. Азот мачабына салбай деле ушундай дарууду өстүрсө болот экен. Бул Алланын жардамы, дыйкандар үчүн Алланын жардамы болду бул. Гуминди коркпой пайдалана берле. Рахмат Гуминге. Кудай буйрса картошка сонун. Рахмат. Бала бес кыздар карачы. Карачы, могу буудайдын немесин. Немеси отосу да жок. Эме отосу жок, түшүмү сонун болуптур, молодец. Карасы бирде ото жок. Шекласын алып турайын. Бир буудайдан көрүңөр, бир буудайдан үчөмө чыгыптыр. Үчөмөдөн анан ушундай. Быйылкы картошкаларыбыз 2 жолу Гумин берилди. Картошкалар. Сокулуктагы окуучулар кабылган жол кырсыгы, комада жаткан бала өзүнө келди. Сокулуктагы мектепке бара жатканда Бишкек-Манас аэропорту жолунда кырсыкка кабылып, комада жаткан бала өзүнө келди. Бул тууралуу 6-майда Клопко саламаттык сактоо министрлигинен маалымдашты. Министрликтин басма сөз кызматынан учурда баланын абалы туруктуу деп бааланып жатканын белгилешкен. Ал эми Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов окуучу жандандыруу бөлүмүнүн палатага которулганын билдирди. Мамановдун айтымында баланын астыңкы жаагына операция жасалган, кийинки жумада жоон санына операция жасалары күтүлүүдө. Жол кырсыгына кабылып ооруканага түшкөн калган балдар үйлөрүнө чыгарылган. 20-апрелде Сокулук району Атбаш айыл өкмөтүндөгү мектеп лицейдин окуучуларын ташыган автобус жол кырсыгына кабылган. Анда мектеп автобусу Go Bus кичи автобусу менен кагышканы айтылган. Ооруканага жалпы 27 бала кайрылган. Бул боюнча автотранспорт каражаттарынын кыймылын жана алардын эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен иш козголгон. Кийин кырсыктаган балдар Сокулуктагы Лесное айылынын окуучулары экени белгилүү болгон. Алар айылда мектеп жок болгондуктан кошуна айылга барып келип окууга аргасыз. Лесное айылынын тургундары мектеп куруп берүүнү суранып президентке да кайрылышкан. Аталган маселе парламентте да көтөрүлгөн. Акылбек Жапаров Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчыларын президенттик администрациянын кырдаалдык борборунун иши менен тааныштырды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара аяктагандан кийин ар кайсы жылдары бийликтин аткаруу бутагын жетектеген экс-премьер-министрлерди кырдаалдык борбордун иши менен таанышууга чакырган. Кырдаал борборунун ишке кириши менен мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик
органдардын электрондук инфраструктурасына кирген тутумдардын, ошондой эле өлкөдөгү ири өнөр жай ишканалардын, социалдык объектилердин курулушу, мамлекеттик чыгара жана өткөрүү пункттары аркылуу товарлардын кыймылын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү пайда болгонун көрсөттү. Акылбек Жапаров жүргүзүп жаткан реформалар министрлер кабинетинин жакынкы келечектеги максаттары жана милдеттери тууралуу айтып берген. Жолугушууга Апаз Жумагулов, Азимбек Исабеков, Жолмарт Оторбаев, Кубатбек Боронов, Турсунбек Чыңгышев катышкан. Белгилей кетсек, мындай жолугушуунун негизги максаты өлкөнүн өнүгүүсү жана бакубаттыгы үчүн күчтөрдү бириктирүү болуп саналат деп айтылат маалыматта. Жапаровдун кеңешчиси 2 айга камакка алынды. Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун башкармалык төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Темирбек Эркинов 3-июлга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык Бишкектин 1-май райондук сотуна шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка ылайык, мындай чечим 4-майда кабыл алынып, Темир Эркинов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилген. Белгилей кетсек, айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Эркинов коррупция боюнча мурдараак козголгон кылмыш ишинин алкагында атайын кызмат тарабынан алганын жазышкан. Бирок УКМК бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Темирбек Эркинов 2021-жылы ноябрда түзүлгөн Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалган. Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун капиталы $50 миллион болору айтылган.